Radar 1! Тажикстандын куралдуу кол салуусунун натыйжасында Таластын Манас районунун Ичке суу айылынын тургуну 22 жаштагы Рамазан Бахтияр уулу окко учуп каза тапты. Ал 2019-жылы аскерге чакырылып, Нарын облусундагы Тайлак Баатыр атындагы номер 20-25 аскер бөлүгүндөгү кызматын 2020-жылы ийгиликтүү аяктап, Баткен облусундагы Кулунду тозотуна келишим түзгөн. Бир үйдүн туң уулу болгон. Мекен кургойм деп кетип, сөөгө кайткан уулун жоготкон Рамазандын апасы бүгүн минтип, дүйнөсү эңшерилип, эки ооз сөз айтууга дагы дарманы жок. Маркумдун тайенеси жана анын жакындары Рамазанды минтип эскерди. 2,5 жыл болду. Айтыр. Мен балам 2,5 жыл болду. Баткенге контракт менен калган. Кайта чакырып турдум. Ошо шашып кетти. Биз 30 касста бүтүп турдум. Дегенде немеси бүтө электе кетти деп бурчалды, апа ушинтип кетейин деп атыр деп. Ана мен буга айттым, айнамба пиширип бер дедим да. 13-ндө кетти. Акыркы жолу мен өзүм жана тойго барганда көрдүм. 27-синде. 27-синде көрдүм тойдон. Ал өз колу менен кетти эле кайра, чакырып атат деп кетиштиби? Кайта чакырып атыр деди. Чакырды деп ошентти. Апа мен срочно кетиш керек экен. Ал келгенде эле айткан. Апа согушчу кетиш мүмкүн, мен кетип калышым деле мүмкүн деп келгенде эле айткан. Чалган кеткени. Бир жолу эле чалган, 16-сында чалды. Ошодон кийин телефону өчүп болуп калды. 16 күнү чалды эле? Эртең менен чалган. Акыркы чалышы ошо 16-сында чалды, акыркы күнү ошо болду. Ошодон кийин кабар жок, кабар суук кабарды телефон аркылуу уктук биз. Ал кандай себеп менен келди силерге? Ким жөнөттү ошол Баткенден бери карай? Жолдош балдардын бирөө жөнөтсө керек. Бахтияр уулу каза тапты деп ошо жолдош балдарынан уктук ушундай сөздү. Инесине, Үкөсүнө жөнөтүптүр. Ошонун баардыгыбыз күтүп отурабыз. Жап-жаш балапан. Рамазан кичине кезинен көз алдыбызда өскөн бала. Жакшынакай тарбиялуу. Ошол тарбиялуу болгон үчүн өз мекенин коргоп, өз жанын берип отурат. Эми өкмөткө бул болуп аткан согушка эми балабызды жоготконго өкүнүчтүү болуп атыр бул жерде. Анын өкмөткө деле жаш балдарды алдыга кое берип кичине даярдаса болмок да. Ал эми Рамазан акыркы жолу үй бүлөсүнө салгылашуудан төмөндөгүдөй видео жөнөткөн. Radar 2, 11-ге, Radar 2! Radar 1, силер жака танк кетип атат, танк! Radar 1, силер жака танк кетип атат! Radar 1, 11-ге, Radar 1! Рамазан 2019-жылы март айында кеткен. 2020 жылы март айында
службасын бүтүрүп келип, ошол эле жылы май айында контракт түзүп Баткен облусуна кеткен. Ошол дос балдары ошол экинчи урма жүргөн несинен уктукта. Дос балдары экинчи уулуңузга телефон аркылуу жөнөтүп каза болду деп ошол аркылуу уктуңуздар, Рамазандын чоң атасы десем болот, чоң атасы болот. Рамазан кичинесинен ак көңүл, жоош, өзүн караган, айбаттыкан жигит эле. Мына баардыгыбыз чогулуп, кабыргабыз кайшайып ушинтип өлүгүн күтүп отурабыз. Баламдын кайсы жагын айтайын, бул эң жакшы жагы, бул кыргыз элин ушундай коргоп, мекенин коргоп, коркпой, үрүкпөй ошол жерде өзүнүн жанын эл үчүн, жер үчүн деп өзүнүн эмнесин берди. Буга биз мактанып шүгүрчүлүк кылалы. Бирок кереги жок мактангандын. Согуш болбосо экен, эч ким өлбөсө экен, жаштар ушундай аман болсо экен деп билебиз да. Кудай баарыбызга ден соолук, ушундай жакшы күндөрдү буйруса экен. Балабыздын арты жакшылык болсо экен. Эм кайра ордуна келбейт ал. Согуштун эң жаман каары ушул экен. Эч ким балдар өлбөсүн, согуш болбосо экен. Рамазан кичинесинен эле спортко жакын, тайманбаз, күжүрмөн, иштерман жигиттердин бири эле. Армияга кеткенде эле байкаганбыз, мынакей заңгыратып үй салып, өзү баштап, мына ата ушул үйдү бүтүрүп, жакшынакай жашап, мен үйлөнүп жакшы деген ушундай жакшы ойлору, эмнелери бар эле. Эми өмүр деген ушундай экен. Ушул балам энди кийинкиси эмнеси жакшы болсо экен дейт. Oğlumдун өзүнүн антын берип, өзү ошол мекен үчүн кеткенден кийин каршылыгым жок. Супер ТВнын жалпы жамааты Рамазандын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.